Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакка кош келипсиңер. Ушундай оор кырдаалда кыйынчылыктарга карабай онлайн сабактарга катышып жатканыңар үчүн чоң рахмат. Ал эми бүгүнкү кыргыз тил сабагыбыздын темасы өмүр баян. Балдар, баарыбыз онлайн сабакка даярбызбы? Анда эмесе калем сабагыбыз, дептерибизди алып чыгып, сабагыбызды баштайбыз. Бардык сабактар ийгиликтүү өтүү үчүн биз балдар ар дайым сабагыбызга максат коюп келебиз. Ошол максатыбызга жеткенде гана сабагыбыздагы теманы түшүндү деп билем. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты өмүр баян тууралуу маалымат аласыңар. Өмүр баян кандай жазылат, таанып үйрөнөсүңөр. Ал башка иш кагаздарынан кандай айырмаланат, тааныйсыңар. Катасыз сулуу жазуу өнүгөт жана өзүңөрдү баалоону үйрөнөсүңөр. Эми балдар, өмүр баян деген эмне? Өмүр баян бул адам өзүнүн башынан өткөргөн турмуш жолун баяндап жазуусу өмүр баян деп аталат. Демек бул иш кагаздарына кирет экен. Өмүр баяндын дагы бир башкалардан айырмасы өмүр баян башкалар тарабынан жазылууга тийиш эмес дейт. Демек өмүр баянды ар ким өзү жазат экен. Бирөөлөр тарабынан эч качан жазылууга жол берилбейт экен. Өмүр баян качан жазылат балдар? Ар бир адам жумушка орношкондо, окууга тапшырганда же мекемеге жаңы кызматка өткөндө өз кол жазмасы менен жазылат экен. Демек өмүр баянды биз айрым учурларда бирөөдөн жаздырып койгонго жарабайт экен. Өмүр баянды биз өзүбүз жазышыбыз керек экен. Өмүр баян жазууда эмнелер талап кылынат? Биринчиден, өмүр баян жазууда албетте фамилиясы, аты, атасынын аты жазылыш керек. Экинчиден, анын каякта жашагандыгы, башкача айтканда республикасы, областы, району, туулган жылы жана туулган жери жазылат. Үчүнчүдөн, үй бүлөсүнүн абалы камтылыш керек. Төртүнчүдөн, өмүр жолу тизмеленет. Ошол өмүр жолунда кантип басып өткөн, мына ошолорду баяндап жазат. Эми балдар, биз сабагыбыз түшүнүктүү болуш үчүн Нурбек деген бала жөнүндө таанышалы. Анын өмүр баяны. Мен Шаралиев Нурбек Касымбаевич 1960-жылы Чүй областынын Ысык Ата районуна караштуу Эпкен айылында жумушчунун үй бүлөсүндө туулганмын. 1967-жылы Эпкен орто мектебине 1-класска кирип, 1977-жылы ийгиликтүү аяктадым. 1978-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин география факультетине окууга тапшырып, 1983-жылы аяктагам. Элге билим берүү министрлигинин жолдомосу менен Ош областынын Нокот районунда мугалимдик кызматка жөнөтүлдүм. Ошондон бери географиядан окуучуларга сабак өтүп, эмгектенип келе жатам. Демек бул Нурбектин өмүр баяны экен. Ал эми балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, үйгө тапшырма. Китебиңердин 38-бетиндеги 39-көнүгүүнү аткарабыз. Анда ар бириңер өзүңөрдүн өмүр баяныңарды жазасыңар. Бүгүнкү сабагыбыз түшүнүктүү болду деп ойлойм. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Ушун менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла. Силер менен мен Соңкөл орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Майрамбек кызы Бурул Эжеңер болдум.